Жаңыланган мектеп эс алуудан келген окуучулар үчүн өзгөчө белек болду. Облус башчысы келип окуучуларды билим күнү менен куттуктап, мындай мектептен мыкты билимдүү жаштар тарбияланып, чыгууга тийиш экендигин айтты. Билимдүүгө дүйнө жарык деген акыл сөздөгүдөй, мектеп босогосун аттаган ар бир баланын татыктуу билим, туура тарбиялашын баардык шарттар түзүлүшү зарыл. Себеби билимдүү жаштар мамлекетибиздин келечеги, улутубуздун уңгусу, өлкөбүздүн байлыгы. 104 окуучу 1-класстын босогосун аттады. Алар үчүн алгачкы коңгуроо 1-мугалим, жаңы достор менен башкысы жаңы мектеп төбөлөгесинде калат. Мен мектепке келдим, 1-классмын. Көп бештеген баларда окуйм. Чоңойгондо милиция болом. Мен жакшы окуймун, жалаң 5-ке окуймун. Мындай шартты түзүүгө ушул мектепти аяктаган жогорку кеңештин депутаты демилге көтөрүп, оңдоо иштери республикалык казынадан каралган. Ага жалпы 63 миллион сомдон ашуун каражат сарпталган. Жергиликтүү бюджеттен жасалгылоо иштерине жумшалды. Бул жерде министрлер билим алган, бул жерде кыргыз эл баатыры билим алган мектеп. Ошондуктан бул өзгөчө мектептердин арасына кирет. Ошондуктан ушу урматтуу окуучулар, урматтуу билим алуучулар, келечекте сиздер дагы ушу министр депутат болуп, эл журтка кызмат кылып жүргөн жаштардан болгула. Мектепте жалпы 1045 окуучу билим алат. 11-класстын окуучусумун. Биз кетип жатканда бул мектеп өтө башкача болчу, эски абалда, бирок окуйт элекпиз. Азыр эми келип башка эле бир мектепке келгендей болдук. Бардык өзгөргөн, жаңы парта, жаңы стулдар. Бул жакшы мектепке келип эми жакшы окуш керек. İçindeki bardıq içi толук көчүрүлүп, бардыгы толук капиталдык ремонттон өттү. Андан сырткары жаңы мебелдер менен толукталды. Окуучуларыбызга ушул мектепте 23 класс комплект кабинет болсо 23. Ошол 23 кабинеттин бардыгына окуучуларыбызга жаңы парта, жаңы отургуч, мебелдери менен ошо даярдап беришти. Сузак районундагы номер 6-токтосун Темирбаев атындагы мектеп 1975-жылы курулган. Бул аралыкта бир да жолу капиталдык оңдоодон өткөн эмес. Ушул тапта облус боюнча жалпы 28 мектеп капиталдык оңдоодон өтүп жатат. Алардын 16сы республикалык бюджеттен каржыланууда. Дөөлөт Канатбеков, Бурканбек Матов, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.